тема Украина. Сабактын максаты. Биринчи, Украинага жалпы маалымат. Экинчи, чарбасы. Үчүнчү, Киев шаары. Украина КМШга кирген эң ири мамлекеттердин бири. Чыгыш Европада орун алган. Россия, Белоруссия, Молдавия, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния менен чектешет. Аянты 603,7 км квадрат. Борбору Киев. Кара жана Азов деңиздерине эркин чыгуу мүмкүнчүлүгү өлкөнү дүйнөлүк соода жолдоруна байланыштырат. Аймактык администрациялык жактан 24 облуска жана Крым автономия республикасына бөлүнгөн. Азыркы күндө Крым Россия Федерациясына карап калды. Ири шаарлары: Киев, Харьков, Днепропетровск, Донецк, Запорожье, Львов жана башкалар. Калкынын саны жылдан жылга азайып баратат. 2005 жылдын эсеби боюнча 47,28 миллион болгон. Калктын орточо жыштыгы 1 км квадратка 79 киши туура келет. Украина жер ресурстарына бай. Жердин кара топурактуулугу жана ыңгайлуу климаттык шарттары жашоого эң жакшы. Кең байлыктарга да бай. Донбасстан жогорку сапаттагы таш көмүр, энергетикалык көмүр Львов, Волынь бассейнинен, нефти, газ Карпат тоолорунан, марганец рудасы Никопольдон, темир Кривой Рог жана Керчтен өндүрүлөт. Түстүү жана сейрек кездешүүчү металлдар цинк, сымап, коргошун, титан, магний, алюминий, цирконий бар. Булардан тышкары күкүрт, калий тузу ар кайсы региондордо алынат. Украина индустриалдуу агрардык өлкө. Эмгектин эл аралык географиялык бөлүштүрүлүшүндө чарбасынын өнүгүү деңгээли боюнча 3 экономикалык Донецк Днепр бою, түштүк батыш жана түштүк районго бөлүнөт. Гидроэлектростанциясынын мааниси чектелүү болгон. Саатына 8 миллион вольт энергияны алышат. 1986 жылы Чернобыльдагы авариядан кийин атомный электростанциянын ишке киргизүүнү токтотушкан. Бардык өнөр жайдын тармактары иштейт. Ички дүң продукцияны киши башына бөлгөндө 950 АКШ долларын түзөт. Айыл чарбасына жарактуу жерлер 41,9 миллион гектар. Мал чарбачылык, дыйканчылык жакшы жолго коюлуп, мамлекетке мыкты кириш алып келет. Транспорт системасында темир жолдун мааниси зор. Узундугу 20 000 километр. Деңиз порту жана аба жолдору 80 өлкө менен байланыштырат. Ички суулардын узундугу 4,5 000 километр. Украина рекреациялык ресурстарга да бай келет. Карпат тоолорунун ыңгайлуу шарттары менен өзгөчөлөнөт. Киев шаары Днепр дарыясынын боюнда жайгашкан. Бул шаар жөнүндө 860 жылдан бери баяндалат. 862 жылы Бириккен Орус мамлекетинин борбору болгон. 1934 жылы Украина Республикасынын борбору. 1991 жылдан бери эгемендүү Украинанын борбору. Киев өлкөнүн ири индустриалдуу, илимий жана маданий борбору. Мында ар кыл машина, самолет, деңиз жана дарыя кемелерин куруу заводдору иштейт. Өзгөчө приборлорду эсептөөчү машиналарды жана медициналык аппараттарды чыгаруу менен белгилүү. Мына балдар, мына ушундай кыскача маалымат менен биздин бүгүнкү сабак аяктады. Үйгө тапшырма: Украина мамлекетин контур картага түшүрүү,
Украина мамлекетине жалпы тесттик суроолорду түзүү. Саламатта калгыла.